Assalamu alaikum, қасиетті қырғызстандықтар. Сіздер менен улуу Рамазан айында орозо күндөрүнө жолугуштурабыз. Ар бирибиздин кармаган орозолорубуз, кылган дуаларыбыз, берген ихсандарыбыз жараткан тарабынан кабыл болуп, ошолордон пайда болгон сооптор берекелүү болуп, ал сооптор акыреттик жашообузга пайдалуу болгонду насип эткен болсун. Бүгүн сиздер менен баарлашуубуз соңку мезгилдерде аябай кызуу талкууга алынып келаткан мамлекеттик чек аралар жөнүндө. Бул чек ара маселеси өтө опурталдуу маселе. Бул кыйын маселе. Мына ушул 3 областтын тегерегинде болуп аткан чыр-чатактар Өзбекстан менен Кыргызстандын, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы болуп аткан талаш тартыштар, булар мыйзам ченемдүү көрүнүштөр. Бирок кыргыз бийлиги көтөрүлбөгөн маселени, башка тараптан көтөрбөгөн маселени өздөрү көтөрүп, өз баштарына өздөрү маселе үйүп жаткандыгы мага түшүнүксүз. Айрыкча өтө опурталдуу деген маселелердин бири бул кемпир абад маселеси. Кошто мамлекет өзүнчө видео ролик даярдап, аны дүйнөлүк деңгээлдеги курортту курабыз, бул Өзбекстанга өтүп кетти деп жар салуусу аябагандай туура эмес көрүнүш. Бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн сыйлабагандык. Ал маселе чечилген эмес. Биринчиден көтөрүлгөн да эмес. Эмне үчүн азыркы кыргыз бийлиги ал маселени кыстара койгондугу мен үчүн түшүнүксүз. Болгондо да мына ошол 6000 гектарга жакын жер, булар түбөлүктүү Кыргызстанда болуп келген, башка маселе талаш тартыш жараткан эмес. Соңку мезгилде бийлик модага айландырып алды. 30 жылдын ичинде 30 жылдын ичинде макул болбогондугу үчүн ушул маселелер чечилбей калган. Кайдан келе калуу эле асмандан түшкөндөй болуп, акылдуу инсандар келип калгандай болуп, 30 жылдан бери чечилбеген маселени мына биз чечкени калдык деш, бул акылсыздык. Айылда кээ бир балдар болот. Мактап сактап, ой азамат сенин колуңдан келет. Сенден жакшы эч ким жасай албайт десең, күпүлдөп чуркап жүрүп, отунду да жарый берет, көмүрдү да ташый берет, баардык жумуштарды аткара берет. Мына азыркы бийликтегилер мага ошол балдарды элестетет. Кошто мамлекетке барганда жылуу жумшак мамиле жасап коюп, өмүрүндө эч качан андайды көрбөгөндөр эстери болуп, мына биз болуп калган турбайбызбы дегендей маселе жаратышып, баардык маселени биз чечебиз деп. Жок, силер чече албайсыңар. Силерге чейин чече албай келген. Бул маселени жалгыз гана Кыргызстандын касиеттүү эли чечет. Мана ошол жерде жашап аткан карапайым калк чечет. Силер чоң атаңардын же тай атаңардын короосун бөлүп аткан жоксуңар. Момчасын ала бергиле, мынчасы калса болду дегендей. Кыргызстандын жер байлыгынын, жер астындагы байлыгынын, бүтүндөй токой суулардын ээси жападан жалгыз Кыргызстандын эли. Бул кемпир абад маселеси менимче саясий маселеге айландырып жиберишкендиги ачыктан ачык көрүнүп турат. Себеп Өзбекстан тараптан бул маселе көтөрүлгөн эмес. Муну биздин тараптагылар жасакерленгендик сыяктуу болуп турат. Анын үстүнө болгондо дагы өзгөчө кызматтын жетекчиси кое тургула мен Ташкенттен барып сурай келейин дегендиги бул өтө жагымсыз көрүнүш. Бул биздин эгемендүүлүккө каттуу сокку урулгандык деп билем мен. Маселе эмне үчүн Бишкекте же түздөн түз мына ошол Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө, Карабол айыл өкмөтүндө, Төрткүл айыл өкмөттөрүндө чечилбей туруп, Ташкенттен чечилиши керек. Бул уят маселе. Бул аябай уят маселе. Бул намыска келе турган маселе. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, жер тагдыры эл тагдыры. Мына ушул маселе көтөрүлгөндө сөзсүз түрдө мен сыяктуу азаматтар нааразычылыгын билдирип чыгат деп алдын ала маалыматтык согушту жарыялашып, болуп болбогон бүтүндөй бардык жалааларды Мадумаровдун үстүнө жаап аткандыгынын натыйжасын эми сезип атсаңыздар керек, эми билип атсаңыздар керек. Себеп өзүңдү карап албайсыңбы, өзүңдү билип албайсыңбы деген ырылдактардын чыгышы бул турган нерсе. Акча менен төлөп коюп ар кандай маселени чечсе болот. Бирок абийир маселесин, жер маселесин, эл маселесин, суу маселесин эч качан андай байлыктар менен чечилген эмес, чечилиши мүмкүн да эмес. Бул биздин тагдыр. Керек болсо биздин каныбыз менен айланып аткан ошол касиеттүү Кыргызстандын суулары, ошол жерлери. Мына сөз болуп аткан 6000 гектарга жакын жер менин изим калган. Мен ойноп жүргөн. Биз окуучу кездерде ошол жерде 10 класты бүткөндө барып таң эртең күндүн шугаласын тосуп алып,
Биздин чоң аталарыбыз, биздин тай аталарыбыз ошол жерде басып жүрүп, жашап жүрүп, ошол жердеги сөөк калып кеткен жерлер. Бул биз үчүн ыйык. Керек болсо өмүрүбүздөн да ыйык, биздин жашообуздан да ыйык. Мен улуу урматтуу кыргызстандыктарга кайрылып кетем. Кайдыгер эмес жарандар, кашык каныбыз калганча турабыз дегендер түнү менен баягы өзгөчө кызматтын адамдары эки-экиден чакырып алып, үйүңөргө чакырып, лөөрүдөн жоо чыкса өзүн чабат деп коет. Барып кекетип, менин кайда иштеримди билесиңер деп. Мага десең, асмандын 7-чи кабатында иштесең дагы, мекен, бул жер, бул эл. Эл тагдырын, жер тагдырын жалгыз гана эл чечет. Башыңа мүйүз чыгып кеткен болсо дагы, Кыргызстандын кандай жетекчиси болбогун, эч качан жалгыз өзүң чечпейсиң, чечүүгө мүмкүнчүлүк да берилбейт. Мына ушуну баса белгилеп айтышыбыз керек. От менен ойнобогула, Кыргызстандын элинин чыдамын кайра сынабагыла. Бул маселени чечем деп, эчен кишилердин тагдыры башкача болуп бүткөн. Мына ушуну эске алып коюшуңуздарды суранам. Кайдыгер эмес болгон жарандар, күндөн күнгө талапты күчөтүп аткан эр азаматтар ар дайым бар болуңуздар. Себеп бул шариатта дагы, бул кыргыз мыйзамдарында дагы Кудайга жага турган көрүнүш. Себеп мекендин чегин карап турган көзгө тозоктун оту харам дейт. Мекенден өткөн байлык жок. Биз ушул байлыгыбызды шариаттын алдында дагы, конституциянын алдында дагы, касиеттүү кыргыз элинин алдында дагы көзүбүздүн карегиндей сактоого даяр экендигибизди билдирип коюшубуз керек. Күч кубат берсин, акыл эс берсин, баардыгыбыздын тилектерибиз кабыл болуп, жараткан эч качан эч кимдин алдында чөгөлөтүп, бирөөгө муктач кылбасын. Бар болуңуздар.